Урматтуу Москва шаарында эмгектенген мекендештер, сиздерге комфорттуу унаа менен ортомчусуз чек арага күн сайын каттаган Айбек Байкени сунуштайбыз. Бат жана стажы жогору айдоочу. Мөөнөтү өтүп кеткен документтерге да жардам берет. Эң башкысы ынсаптуу арзан баада каттайт. Байланыш номери 8925 406 9991 8968 498 2154 Айбек. 12-25 жылга кесилүүдө Россиядан келген делегат кыргызстандыктар Баңгизат менен камалып жатканын айтты. Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда биринчи элдик курултай өтүп жатат. Иш-чаранын расмий бөлүгүнөн кийин аймактардан шайланып келген делегаттарга сөз берилди. Россиядан келген делегат Толкунбай Ахматов кыргызстандык жаштар Баңгизат менен камалып жатканын айтты. 1000ден ашык сиздердин балдарыңыз Баңгизаттын айынан Россиянын аймактарында отурат. Эң азы 12, көбү 25 жылга чейин эркинен ажырап жатат. Мүмкүн болсо телевизордон тынбай ушул көйгөйдү элге жеткирип туруу керек дейт ал. Ахматов ошондой эле медициналык камсыздандыруу маселесине токтолду. Жаш балдарга медициналык камсыздандыруу алуу кыйынга турат. Ансыз бала бакча, мектепке балдарыбызды албайт. Ага 50-60 миң рубль кетет экен. Мындан сырткары Кыргызстандын Россиядагы элчиси эл менен эмес деп көп айтып келишүүдө. Өзүнүн элин чет элдик коопсуздук кызматкерлерине өткөрүп берип жаткан үчүн иштөөгө акысы жок деп ойлойм дейт ал. Белгилей кетсек, Бишкекте президент Садыр Жапаровдун катышуусунда биринчи элдик курултай өтүп жатат. Ага өлкөнүн бардык облустарынан жана аймактарынан 1000ден ашуун делегат, ошондой эле жогорку кеңештин депутаттары, министрлер кабинетинин мүчөлөрү жана өлкөнүн мамлекеттик органдарынын жетекчилери катышууда. Курултайдын жыйынтыгы боюнча биринчи элдик курултайдын резолюциясы кабыл алынат. Курултайдын максаты мамлекет башчысынын эл менен түз байланышуусу. Анда белгиленген аймактардан шайланып келген делегаттар менен пикир алмашат. Белгилей кетүүчү жагдай президенттин элдик курултайды чакыруу жөнүндө жарлыгына ылайык үстүздөгү жылдын 25 ноябрында Бишкек шаарына биринчи элдик курултайды өткөрүү белгиленген. Булак Назар Ньюс Кейджи. Курултай күндөлүгү. Мигрант делегат Россиядагы элчини иштен алууну сунуштады. Курултайда Россияда жүргөн мигранттардын атынан келген делегат Толкунбай Ахматов Кыргызстандын Россиядагы элчиси Гүлнара Клара Саматты иштен алууну сунуштады. Ал жыйында отурган президент Садыр Жапаровго кайрылып, элчиге карата дооматтарын айтты. Элчи эл менен эмес деп көп айтып келишти. Өзүнүн элин чет мамлекеттин коопсуздук кызматкерлерине берип жатканы кандай? Мындай элчинин иштегенге акысы жок деп ойлойм. Бир-эки маселени айтсак, укук короо органдарына арызданып, 3-4 адамды карматып жатат, деди Ахматов. Ошондой эле делегат медициналык кароодон өтүү үчүн мекендештерди Сахарова миграциялык борборуна каттатып, түйшүккө салбай, Кыргызстандагы филиалын тез эле ачууну өтүндү. Булак Спутник Кейджи. Россиянын мигранттар үчүн долбоору Кыргызстанда да ишке ашышы мүмкүн. Россия менен Өзбекстандын эмгек мигранттарына арналган ийгиликтүү сынамык долбоору Кыргызстанда да ишке ашырылышы мүмкүн. Бул тууралуу брифингде Россия Ички иштер министрлигинин миграция маселелери боюнча башкы башкармалыгынын жетекчиси Валентина Казакова айтып берди. Анын айтымында бул долбоор аркылуу чет элдиктер келечекте өз өлкөсүнөн эле бардык процедуралардан өтө алат. Казакова Өзбекстан менен сынамык долбоор ийгиликтүү ишке ашканын, бөтөнчө бул пандемия маалында билингенин белгилеген. Уюштуруу ишинин алкагында өлкөгө 10 000 жаран кирди. Муну оң жыйынтык катары баалайбыз. Алар медициналык текшерүүнү жана бармак изин каттоону мекенинен өткөнүн белгилей кетели. Орус тили, тарых, мыйзамдар боюнча экзаменди Россиянын чет жакасынан тапшырышкан. Мигранттардын Россияга кирип чыгууга мүмкүнчүлүгү бардыгы же жоктугу дароо билинген. Өзбекстандын аймагында биздин өкүлчүлүк иштеген. Жарандар кандай жумушта эмгектене турганын, шарты кандай экенин, айлыгы канча экенин биле алышкан. Иш берүүчү жумушчу үчүн жоопкерчилик алат, деди Казакова. Ал пилоттук долбоор эми Кыргызстан менен Тажикстанда ишке ашат деген ишенимин билдирген. Булак Спутник Кейджи. Ак үйдүн жер төлөөсүнөн өрт чыкты. Жогорку кеңештин имаратынын жер төлөөсүндөгү бөлмөлөрдүн биринен өрт чыкканын Спутник агенттигине Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Парламенттин имаратынан кызматкерлер эвакуацияланган. Жеринде өрт өчүрүүчүлөр жана милиция кызматкери иштеп жатат. Бул имарат стратегиялык маанидеги объект болгондуктан ал жака өрт өчүрүүчү 6 автоунаа барган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы кырсыктан жабыркагандар жок экенин билдирди. Булак Спутник Кейджи.
Президент Садыр Жапаров курултай бабаларыбыздан мурас калган мамлекеттик башкаруунун ары адилеттүү, ары салттуу жана нарктуу институту. Курултай бабаларыбыздан мурас калган мамлекеттик башкаруунун ары адилеттүү, ары салттуу жана нарктуу институту деп билдирди Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 25 ноябрда өлкөнүн биринчи элдик курултайында сүйлөгөн сөзүндө. Мамлекет башчысы баса белгилегендей, бүгүнкү күнү курултай элибиздин тарыхый мурасына төп келген коомдук саясий институт катары жаңы конституциябыз аркылуу өз макамына ээ болду. Баш мыйзамдын талабын жана элдин тилегин эске алып, элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзамдын долбоорун жогорку кеңешке сунуштоо менен бирге элдик курултайды чакыруу боюнча жарлыкты жарыялап, тарых алдындагы өз озуйпамды аткаруу мен үчүн чоң сыймык. Элибиздин тарыхында мамлекеттин келечеги элдик жыйын аркылуу аныкталган учурлар аз эмес. Маселен, элдик курултайды өткөрүү тажрыйбасы. Биздин заманга чейинки 10-кылымда эле Кытай булактарында Кыргыз мамлекети эскерилген мезгилде. Биздин доорго чейинки 3-кылымда хуннулар менен таймашкан мамлекетибиз мезгилинде. Барсбек Каган жана анын жолун жолдоочулар башында турган 840-жылдан тарта улуу Кыргыз дөөлөтү атагына ээ болгон каганатыбыздан тартып, Мухаммед Кыргыздын Ормон-хан Ниязбек уулунун тушундагы мамлекеттик түзүлүштөргө чейинки мезгилдерде болуп келген. Байыркы көчмөн элдердин жашоо турмушунда элдик курултай мамлекеттүүлүктү, мамлекеттик башкарууну аныктоо, мамлекеттин бүтүндүгүн камсыздоо менен феноменалдык деңгээлге көтөрүлгөн. Биздин ата-бабалары ушул курултай институту аркылуу эл менен бийликти байланыштырып, элди бийликтин чыныгы ээсине айланткан. Андыктан биз анын байыркы оңгусун бузбай, ошол эле маалда заман талабына ылайыктап, калкыбызды олуттуу чечимдерди кабыл алуу иштерине кеңири катыштырууну көздөп жатабыз. Бүгүнкү биринчи элдик курултайыбыздагы элибиздин, мамлекетибиздин өсүп өнүгүүсүнүн жолдорун издеген, жалпы калк акылдашып кеңеше турган улуттук улуу жыйын десем жаңылышпаймын деп белгиледи Садыр Жапаров. Мамлекет башчысы элдик курултай институту Кыргыз мамлекетин жана коомун чыңдоого, туруктуу өнүгүүсүн колдоого, жашоонун сапатын жакшыртууга, улуттук кызыкчылыктардын айланасында коомду бириктирүүгө көмөктөшөт деген ишенимин билдирди. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан элин түзгөн коомчулуктардын пикирлешүүсүн жүзөгө ашыруу максатын көздөгөн элдик курултай институту өтө орчундуу жана маанилүү мамлекеттик чечимдерди кабыл алууда кеңири коомчулуктун макулдашылган позициясын, чечимдерин карап, жаңы идеяларын өлкө жетекчилигине сунуштайт деп баса белгиледи. Булак президент Кежи.